Талас облустук ички иштер башкармалыгынын ардагерлери арасындагы бильярд оюну боюнча облустук биринчилик 12 жылдан бери салт катары өткөрүлүп келет. Бул мелдешке быйыл шаар райондон 7 команда катышты. Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгынын алдында ошо майрамда ошо Эрмат Жумаевич бардыгыңыздарды куттуктап, бүгүнкү милициянын ардагерлери ошол облустук спорттук мелдеш өткөзүп, мынакей бүгүнкү күндө бильярд боюнча жакшы иш-чара өтүп атат. Ошол бул спорт, бул ден соолук ардагерлерге эртең менен чуркап барыш керек болсо, ошол керектүү ушу бильярд оюнунда ушул айланып ушул жерде бир күндө бир бүгүнкү спорттук иш-чара бүткүчө сиздерди ар бириңиздер, мен ойлойм, 1-2 километрден уже базасыздар айланып. Талас шаарынын тургуну көп жылдар бою жетекчилик кызматты аркалап келген ардагер Кадырбек Жаркыналиев бош убактысында бильярд оюну менен машыгат. Ички иштер органдарынын ветерандары пенсияга чыккандан кийин бош убакыт көбүрөөк болгондон кийин ушу мындай бильярд оюндары менен болбосо волейбол, дагы жанагы башка спорт оюндар бар, жеңил желпи, ошо менен баягы бизде көп атайын мелдештер уюштурулат. Облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан ошо мелдештерге такай ар бир райондон команда келип, жыл сайын 2 жолу ушу спорт оюндары өтүп турат. Укук коргоо кызматында эмгектенип ардактуу эс алууга чыккан ардагерлер ай сайын шахмат, шашки, волейбол жана футбол оюндары боюнча белдештерди өткөрүшөт. Мероприятие өткөн себеби ветерандар үйдө отура бербестен ушинтип элге аралашып, келип бири-бири менен учурашып, сурашып кеткенге ушундай максат менен өткөрүп атабыз. Бир жагынан ошондой экинчи максатыбыз ушу жаштарга үлгү болсун деп буларды ойноп, ушинтип машыгып, бир жагынан ден соолугуна жакшы, экинчи жагынан жаштарга үлгү болуп. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын ардагерлери республикада өткөн ар кандай спорттук иш-чараларга да активдүү катышып, облус набызын коргоп келишет. Спорттук таймаш негизинен 14-жылдан бери өтүп келе жатат. Азыр эми ушул саамалык айланып калды. Негизги максатыбыз эле ушул элди ынтымакка чакыруу. Биздин милициянын ардагерлери ошо алды 30 жыл иштеди. Эң аксакалыбыз 85 жашка чыкты, ошо оюнга катышып аткан. Анан ушул бардык ардагерлерди үйдө бекер отурбастан ошол ден соолугуна чыңдап, анан кийин ушу элди ынтымакка чакырып, биримдикке чакырып, ушул максатыбыз ушулда. Ошол саамалык өтүп келе жатат. Негизинен 7 команда катышат. Спорттук иш-чаранын жыйынтыгында жеңүүчүлөргө уюштуруучулар тарабынан даярдалган баалуу белектер жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Орозбек Бешебаев, Эркинай Жумабекова, Зина Акматова, Талас шаары.